Бул кадрларды жеке ишкер Диана Видеман тартып алган. Мындай көрүнүштөрдү көрүп, өзүнүн дүкөнүнөн жарандарга желим баштыкка салып берүүдөн баш тарткан. Азыркы учурда экологияга зыян тийгизбеген кагаз баштыкка салып берип, өз кардарларын дагы көндүргөн. Меня ужаснули кадры просто вот здесь недалеко. Мен мындай кадамга таштанды топтолгон жерге барып, желим буюмдар жаратылышыбызга кандай зыян келтирип жатканын көргөндө келгем. Ажайып кооз жерлерибиз акыр чикирге толгон. Эми бул желим баштыктарды биз дүкөн иштеткендер берип жатпайбызбы? Ошондон баштап мен мындай кагаз баштыктарга өттүм. Бул экологиябызга эч зыян алып келбейт. Бир жумада эле чирип жок болуп кетет. Президенттин Ысык көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарылаган жергиликтүү тургундарга түшүндүрүү иштерин жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Ысык көл регионалдык башкармалыгы жүргүзүп келет. Пляждарда орта түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Ошону сиздер эми сатпашыңыздар керек да, албашыңыздар керек. Аталган башкармалык ар бир жума сайын көлдүн жээгин акыр чикирден тазалап келет. Бирок ага карабастан тазаланган жер кайрадан эле таштандыга, желим буюмдарга толуп калаарын айтып берди. Жерде субботник кылганбыз да. Мына эми карасаңыз 5 күндөн кийин кайра эле ушул көрүнүш. Ушундай көрүнүштөр болуп атат. Мунун баары тең эч ким таштабайт. Только биздин өзүбүздүн Ысык көл облусунун эле жарандары келип эс алып, отуруп, отурган жерин ушун таштап кетип атат да. Алып коелу. Ысык көлгө эс алуучулар көп келген шаар деп Чолпон ата эсептелет. Жайкы туризм башталгандан тартап таштандыларды өз убагында тазалоо үчүн тиешелүү кызматкерлер толук кандуу ишке киришип, шаардын тазалыгын, экологиясын сактап келишет. Эми желим буюмдардан арылууга аталган шаардын башкармалыгы дагы алгылыктуу иштерди аткарууда. Бул багытта биз ушул жарлык чыккандан баштап эле албетте мына 21-числодон баштап күчүнө кирсе, бүгүнкү күндө биз баардык ушул мэрияда тиешелүү адистер менен, тиешелүү райондук бөлүмдүн жетекчилери менен биргеликте эң негизги биринчи кезекте азыр ушу соода түйүндөр менен, соода түйүндө иш алып барган жетекчилер менен иш алып барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Мындайда эң негизги ушу желим идиштерди токтотуу үчүн сатууну токтотушубуз керек. Сатууну токтотуу үчүн аларга мүмкүн биринчи кезекте желим идиштердин ордуна баягы кагаз пакеттерди же атаңдаш башка нерсени дагы сунушташыбыз керек. Бул боюнча дагы биз изденүү үстүнө иш алып барып жатабыз. Белгилей кетсек, Ысык көлдү сактоо жана биосфералык зонанын экологиялык кыйроосун алдын алуу, ошондой эле экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу максатында президент Садыр Жапаровдун Ысык көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлыгы чыккан. Тилек Айталиев, Элдар Анарбеков, ЛТР, Ысык көл облусу.